1 июнь балдарды коргоо күнү дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө белгиленип келе жаткан маанилүү майрам. Бул күндүн негизги максаты балдардын укуктарын коргоо, алардын коопсуз жана бактылуу жашоосуна көңүл буруу болуп саналат. Балыкчы шаарындагы Нурлуу балдар борборунда 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата шаардык аялдар кеңешинин демилгеси менен майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Бул өзгөчө күндө борбордун тарбиялануучуларына көңүл көтөрчү белектер тапшырылып, ар түрдүү оюн-зоок жана концерттик программалар уюштурулду. Балдардын маанайлары жакшы, ата-энелердики да жакшы. Конкурстун жеңүүчүлөрү бийчи кыздар, комузчулар келип барлыгы куттукташты. Ушул балдардын ата-энеси ден соолукта болушсун, балдарга камкордук керек, ушул балдарды караш керек, тарбиялаш керек дегендей. Балдар биздин келечегибиз. Ушул балдардан үмүтүбүз чоң. Шаарыбызда 350дөн ашык ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Ошолордун барлыгы тең ден соолукта болуп ата-энелери менен бирге болсун. Шаардык аялдар кеңеши балдарга майрамдык маанай тартуулоо менен катар алардын бактылуу жашоого болгон укуктарын дагы бир жолу эске салууну максат кылды. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар ыр-бий оюн-зоокторго активдүү катышып, кубанычтуу көз ирмемдерге бөлөнүштү. Бул жерде 50дөн ашык балдар келет, ар кандай диагноздогу балдар. Биздин иштегенибизге 4 жылдан ашты буюрса. Балдар бул жерден ден соолугун чыңдашат, ар тараптан өнүгүшөт, өз деңгээлдерине жараша билим алышат, коомчулук аралашат. Бүгүнкү иш-чарабыздын максаты ата-энелер менен биргеликте кандай жетишкендиктерге жетиштик, кандай ийгиликтерди жараттык, ошону чагылдырып, балдар менен бир жакшы иш-чара өткөрүп атабыз. Балдар бул иш-чарага өтө кубаныч менен, жакшы маанай менен катышып атышат. Нурлуу балдар борборунда уюштурулган майрамдык иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, демөөрчүлөр, аялдар кеңешинин мүчөлөрү жана ата-энелер катышты. Иш-чара учурунда балдарга белектер жана таттуулар таратылып, майрамдык маанай тартууланды. Балдарды коргоо күн эле эмес, деги эле жыл сайын эле, күн сайын эле бизге майрам болуп турсун, жана биз муктажбыз ошого, колдоого, өзгөчө балдарга колдоого муктажбыз. Ушул кызым кичинекейинен баштап келди, ушул борбордон ырдаганды үйрөндү, бийлегенди үйрөндү. Психиатрыбыз бар, мугалимдерибиз бар, логопедтерибиз бар, массажисттерибиз бар, баары тең абдан жакшы өздөштүрүп жатышат. Иш-чаранын алкагында Дели ишканасы борборго муздаткыч белекке берип, өз салымын кошту. Борбордун жетекчилиги мындай камкордук үчүн ыраазычылык билдирип, демөөрчүлөрдүн колдоосу балдардын жашоосуна жылуу сезим тартууларын билдиришти.